Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сүйлөө маданиятына арналган сөздүн көркү көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү программа сөз куржунунун молдугун арттыруу жөнүндө. Элибиздин сөз казынасы көп колдонулбай, аз эле сөз менен сүйлөп, сөз куржунубуз жардыланып бараткандай. Бүгүнкү күндө биз аз эле сөз менен жазып атабыз, аз эле сөз менен сүйлөшүп калдык да. Айталық, илгери азыр бир 100-150 сөздүн тегерегинде сүйлөшөбүз. Ал эми биздин Манастай дастаныбыз, океандай дастандай эмне деген сөздөр. Ошо сөздөрдүн баарын биз колдоно албай атабыз да. Бүгүн мына кедейленип кеттик да. Биз мындай булчуңдуу сөздөрдү издебей калдык. Айталық, ошо сөз менен иштеген зергерлер, жазуучулар маселең да. Ошолор деле көп башын оорутпайт. Ал бүгүнкү күндү баягы эл оозунда сөздөр менен жазып, анын таасирдүүлүгү аз болуп атат. А жазуучу деген акын, жазуучу, публицист, журналист бул биринчи кезекте образдуу сөздөрдү издөө менен, образ менен элдин жүрөгүнө жеткизүү. Айталык, бүгүнкү замандын күүсүн, замандын добушун ушу канчалык жанагы ширин сөздөргө, ушунчалык мындай кубаттуу сөздөргө, ошондой бейнелүү сөздөргө салса, ал адам муйт. Анткени муйтуу бул адамды ойлондуруу деген сөз да. Сөздү мындай тугулжуратып, кемитип, анын жанагы толукшуп болуп турган кыздай болгон өңүнө чыгарып сүйлөбөй, аны биз кемитип, же болбосо капталдатып сүйлөп, тилдин капталы менен мындай айтсамбы, айтпасамбы деген маанайда сүйлөп, анын баягы сөздүн ритмин, ыргактарын бузуп сүйлөп аткандар толтурат. Коомдун тирилиги өзгөрөт экен. Тирилик өзгөргөндө салт дагы өзгөрөт да. Анан көп салттар колдонуудан калып кетип атат. Ошого тийиштүү сөздөр бардыгы жанагындай чаң басып калып атпайбы? Ошондуктан биз биринчи кезекте жанагы биздин окумуштууларыбыз, илимпоздорубуз, өзгөчө тилчилерибиз, сөз менен алектенген адамдар, биз дайыма ошол сөздөрдү торбобузга, куржунубуздун көзүн бөксөртпөй ошолорду ала жүрүшүбүз керек да. Бүгүнкү жазуучулар айталык, бүгүнкү детектив жазган, бүгүнкү шумдуктуу, шойкундуу повесттерди жазып, сандан китептен китеп чыгарып аткандар, карап көрүңүзчү. Бир көңүлгө конуп кала турган сөздү табасызбы? Жок. Адамдар муюп калбай эмес, алар чочуп кете турган сөздөр менен жазышат да. Коркуп кете турган, ошондой сөздөр менен жазышат. Анткени ошол алардын оюнда ушул менин китебим ушундай стилде, ушундай лексикон жазылса бат өтөт. Мисалы ошол эле акындарды илгери хандардан да бийик туткан да. Ханды эл шайласа, акынды Кудай шайлайт дейт. Демек ошол Кудай жөндөм, шык берген адамдарга ошондой сөз кудуретин берген болот да. Сөз жарасы ок жарасынан күчтүү деген. Айталык, жанагы таамай убагында айтылган сөз ушунчалык таасирдүү да. Ал эгерде айталык бир оппонентке багыттаган болсо, ушунчалык сөзгө ал оңдурбайт да. Ал өзүнүн кадыр баркынын ушунчалык жүк, жанагы төөдөн оогон жүктөй болуп ооп түшөт да. Эмне үчүн маселен илгери сөзгө жыгылган? Ошол киши дене күчү менен эмес, ошо урух дөөлөтү менен, жанагы сөздүн өзүнүн кубаты менен жеңген да. Ата бабаларыбыз илгери эле бул сөзү бузук, чириген ооздон ириген сөз чыгат. Мына сөздү бул эмне деп сүйлөгөн, бул сөз деп сөзү начар кишилерди кээде укпай да койгон. Ай бала, сөзүңдү оңдоп сүйлөчү деп мындай баягы сөзүн тегинин сөзүн ошо жакшы сөз айтса экен деп күткөн да. Калыгулдай сүйлөгөн, балбайдай сүйлөгөн, орманкандай сүйлөгөн айталык да. Ошондой акылман адамдар сүйлөгөндө баары уюп, ал сөз айлап, жылдап, кылымдап элдин оозунда көчүп жүрөт. Чогулуштарда оозунда кээби бар, тилинде мөөрү бар, көкүрөгүндө ой багып жүргөн адам чыгып сүйлөсө, ошол угуп отурган элдин бардыгы тым-тырс угуп, алар өзүнүн
өзүнө тийиштүү нерселердин баарын камтып алат. Маалымат сапатын арттырууда журналисттердин сөз куржунунун молдугу маанилүү. Алар маалымат таратуу менен бирге көркөм сөз менен иштеп, сүйлөө маданиятынын үлгүсү болуп келишет. Ал гезит иштейби, телевидениеде иштейби, ал дайыма өзүнүн сөздүгү болуш керек. Өзүнүн сөздүгү, ошо сөздүккө жазып жүрүш керек. Анткени эл аралаган адам жаңы сөздөрдү, элдер кайсы сөздөр менен сүйлөшүп атат азыр. Ошо сөздөрдү баарын түшүрүп алып, анан ошол тарбиялык, ошо оюн, багытын ошо сөздөргө салып туруп кайра элге берсе, эл ошону түшүнөт. Элдин кайтарым ошончолук жогору болот да. Очерк жазабы, макала жазабы, журналисттерге мен сабакта берем. Сочинение жаздырып көрөм кээде, кичинекей сочиненияларды. Тилдери ушунчалык мындай жарды да канааттанбайсың. Эми эмне кылыш керек эми? Бизде даяр тилибизде материал турат. Макал лакаптар, көптөгөн китептер турат, фразеологизмдер. Эми, ой, сен сараң экенсиң, ал жеткен сараң деп койгонго караганда бул оро берак сөз. Андан кесип алса канчыкпайт. Же ачка отурат дегенден көрө кекиртегин талгасып отурат деген мындай элестүү, таамай болуп атпайбы? Биз журналисттер, жазуучулар биринчи кезекте биз Манас дастаныбыздагы сөздөрдү, лакап, накыл сөздөрдүн баардыгын биз унутпашыбыз керек. Анткени биз биринчи кезекте өткөндү биз макал лакаптар, ошо дастандарыбыз аркылуу билебиз байыркынын турмушун. Кийинки тукумга калтырыш үчүн биз дагы ошондой шириелүү, булчуңдуу, илептүү, күчтүү сөздөр менен колдонушубуз керек да. Түгөлбай Сыдыкбеков, дагы Төлөгөн Касымбеков биздин сөз баккан, ошол кишилердин китебинде эмне деген тонналаган сонун сөздөр жатат. Ошол сөздөргө биз барактап да койбойбуз да. Эгерде биз ошол жактан калпып, ошол жактан жанагындай ушунчалык мындай ошол жазуучуларыбыздын, классиктерибиздин сөздөрүн биз капкагын ачып, сөз сандыгына биз саякаттап, ошол жактан сөздөрдү алышыбыз керек да. Журналисттер кандай жазса, илгери бир журналисттин жазганы ушуга чейин эсимде жүрөт да. Карабашовдун тушу болчу кайра куруу жүрүп атканда ошондо минтип жазган болжол менен. Кайра куруу деп кан какшаганыбыз менен кайра куруу какшыган казаныбызга катык болуп бермек беле деп. Карачы. Эми ушуну жөнөкөй айтканга караганда куюлуштуруп аллитерациялап айтса, ал макала кызыктуу дагы, эл да кызыгып окуйт. Журналисттин дагы сөз байлыгы дал деп турат ушундай да. Жыйынбай Муканбаев деген агайыбыз болгондо, ал киши ушу дайыма жанагы зире чөптөрдү, дар чөптөрдү издеген сыяктуу эл аралап, кымбат, ширин, бүгүнкү күндө учурабаган жанагы ушунчалык бир сейрек учураган сөздөрдү эл оозунан топтоп, ал тургай Бадакшанды кыдырып, тетиги кыргыз жашаган жерлердин баарын кыдырып, ошо сөз жыйнаган адам да. Ошол кишинин бир айтканы эсимде да. Бул сөз эки баскычтуу болот деген. Үстүнкү баскычы ал шайдот келет да аны баары билет. Аны бүгүнкү күндө баары сүйлөй берет. Бирок анын экинчи баскычы бул өтө бул тилди сүйлөгөн, бул сөздү сүйлөгөндөр даанышман, чечен, сөзмөр болот деген да. Анткени ал Манаста, макал лакаптарда калган сөздөр деп. Эгерде ошол экинчи баскычтагы сөздөрдү жакшы урунган адам бул дайыма көсөм болуп, сөзмөр болуп, даанышман болуп, жанагындай сөздүн ширини менен сүйлөп, ошо элди жанагындай жүрөгүн сөз менен багындыра билген адамдар да. Калыгул би өтө сөзмөр, айткан ал кишинин артында жалы бар, желкесинде көзү бар, таңдайында сөөлү бар деген адам экен да. Ошол казактын бир ушунчалык сөзмөр, чечен даанышманын киргизет да. Ушул Калыгул биги менен бир сынашып көрбөйсүзбү деген. Ал киши Астананы аттагандан кийин ал артка чыккан да. Окуй, бул кишинин
эки ийининде эки периште бар экен. Бул киши менен айтышып жеңе албайм деген. Караңызчы, ошол адамдын ички руханий жарыгы көрүнүп турган да адамдарга. Ал жарыкка даай алган эмес адамдар. Ал ушунчалык сөзгө да бай, ойго да бай. Ушу алышканын алып чыккан адамдар болгон да. Эл алдында чебер сүйлөө журналист эле эмес, жетекчилерге, саясатчыларга да зарыл окшобойбу. Анын турмуштук тажрыйбасын, акыл ой парасатын эл сөзүнөн баамдап билет. Мына бүгүн мына көп жетекчилерибиз бар, министр, губернатор. Ушулардын сүйлөгөнү элдин артыкчылыгы деле жок да. Алар сөздү мындай, ошо айрым ушулар көчө деңгээлинен да төмөн сүйлөшөт. Анткени алар орус тилинде окуп калышкан да. А кыргыз тилиндеги айталы ошол эле Манас дастанынан океан эмне деген керемет. Ошондой маселен бүгүнкү күндө ошол эле Хусейин Карасаевдин, Жээнбай Мухамбаевдин ошолордун сөздөрүн, топтогон сөздөрү менен сүйлөп элди муйтса, элдин арасында канчалык тарбиялык иштер мазмундуу болмок, сапаттуу болмок деп эсептейм да. Жетекчилер эми эл менен жолукканда элдин арасында нечен бир чечендер бар да. Сөздүн көркүн чыгара сүйлөгөндөр бар. Анан ошондуктан эл менен түздөн түз байланыштырып турган бул нерсе бул сөз да. Демек, ошол элдин тили менен сүйлөш керек. Элдин тили менен. Макал лакаптарды, фразеологизмдерди колдонуп сүйлөсө жетекчи, кызматтагылар. Анда эл менен элге да бир кадам, да эки кадам жакындай түшүп атпайбы. Улуу муунда адамдар менен көп сүйлөшөм да. Ошолор айтчу, мынабы Исхак Разаков сүйлөгөндө, ал кайсы жерде сүйлөбөсүн, ошол жерде адамдар ушунчалык бир өзгөчө бир кызыктуу оюн көрүп аткандай, өзгөчө бир касиеттүү нерсе көрүп аткандай ушунчалык бир кызыгуу менен угушчу экен да. Бүгүнкү күндө жетекчиликте бул чечендик искусствосу, чечендик өнөр бул биринчи орунда деп эсептейм. Анткени сөзүнүн тааны дейт. Ким болбосун, ал мугалим болобу, жетекчи болобу, чоң масштабтагы жетекчи болобу, аны сөзүнөн эле баамдап коюшат. Ал кишини ошол сөзү менен таразалап коюшат. Ошондуктан биринчи кезекте жанагы ички руханий байлык адам ал ошо сүйлөгөн сөзүнүн өтөсүнөн чыгат. Эгерде жанагы сүйлөгөн сөздөрү айталык бир айылдын же болбосо бир райондун масштабта сүйлөгөн сөздөр менен эч убакта областты, республиканы башкара албайт эч ким. Ал бул илгертен ошондой да. Анткени ошол жетекчи биринчи ынандырыш үчүн ошол элдин үрп адатын, накыл сөздөрүн, макал лакаптарын ал тургай ошол районго таандык улуу инсандарды мыкты билмейин, ал өрөөндү багындырып, ал өрөөндү башкарыш өтө кыйын. Антпей эле азыр андай кургак сүйлөшөт. Сөз байлыктары жарды айрым жетекчилердин. Жанагы жетекчи кызматтагыларга кыргыз тилинен экзамен берсин деп аткандагы жөнү бар ошо. Туура жана президент сыяктуу алар дагы ошо тиги кызмат үчүн азыр баарына даяр адамдар көп да. Анан экзамен деп койсо тилдин баркы өсөт беле деген нерсе да. Жетекчи биринчи кезекте элдин оюн, элдин тиги өзөгүндөгү ойду көрө билген, жүрөгүнүн кылын черткен сөздөр менен сүйлөш керек. Анан кийин баягы эл алдына чыкканда ошондо адамдар балли дейт. Айтат, мунун колунан келбейт. Мунун колунан келбейт, бүгүн муну жасай албайт. Бирок мунун айткан сөздөрү кандай жакшы болду деп элдер ошого тоюнат. Ошого эле алымсынып калат. Мынакей карабайсызбы? Ой, ошондой айтты мынакей. Муну эми ал бүгүн финансы оорчулук ушундай, жагдай ушундай деп адамдар өзү сооронот. Адамдар өздөрү сооронуп, ошол жетекчи тарапка өтүп кетишет.
ilgerki kadrlar. Birinci кезекте uşu çeçendik önör menen birinci orunda turuşkanda. Azыр эми kadrlar kantip daярдалып атат, кандай бөлүштүрүлүп атат, кандай коюп атат, ал эч кимдин оюна да келбейт. Ал ошо мен байлыгына карабай, ошонун сөз байлыгына карап ошо дайындоолор болсо, ошондо биз уттурбайт элек да. Анан жетекчинин сөзү элге жугумдуу, таасирдүү болуш үчүн эң биринчиден ал чындыкты айтыш керек да. Чын дилинен сүйлөш керек. Ал калп айтып турганын эл көзүнөн эле билип коет, сөзүнөн эле билип коет. Тилде мадалдуулук деген түшүнүк бар да. Тилдин чындыкка карата болгон карым катышы деп коет. Ал адам өзү сүйлөп атышы мүмкүн, бирок ичинен анын калп экенин өзү сезип турат. Биз көбүнчө калп айтып коебуз. Сыртыбыздан башканы ойлоп, ичибизден аудитория үчүн, эл үчүн мындай калп сүйлөп коебуз да. Бирок аны эл сезип калат. Адамдын сөзү биринчи кезекте ошол кишинин нарк насилин айтып турат. Руханий байлыгын айтып турат. Адеп аклагын айтып турат. Сөзү. Ошол кишинин жанагы ошо кылар ишин, барар багытын айтып турат. Эртеңки күндүн божомолун айтып турат. Эртеңки күнгө кантип келде барабыз? Кайсы жак менен кыяласак биз ийгиликке жетебиз? Кайсы ашууну ачсак, кайсы кечүүнү кессек биз ошондо жетебиз деп, ар бир адамдын, инсандын жүрөгүнө сөзү менен от жакса, тутанса тамызыгы, ошондо ал киши ошо жетекчини ээрчийт. Ал жетекчи кандай оорчулукту көрсө, ошону көрөбүз дейт. Бели майышып турса, белибиз майышат дейт. Жүгү эме болсо, биздин да тагдырыбыз бир деп, ошондо эл журт ошо жетекчиге өзүнүн тагдырын байлайт. Карабайсызбы? Ошондуктан биринчи жетекчи сөзү менен, ишеними менен ошо элди өзүнө каратыш керек да. Тилиң чоркок болсо дагы, жан дилиң менен чындыкты айтып турсаң, ал элге ушунчалык күчтүү таасир этет да. Башкача айтканда, мындай айтканда, сөзүң менен ишиң дал келиш керек. Жетекчи чын сүйлөп атабы, чын дили менен сүйлөп атабы, ошону бер жактагы угуп отурандар билип, сезип туруш керек да. Өзүнүн ал инсан жетекчи биринчи кезекте ошол чөлкөмдө кандай сөздөр эл оозунда көп айтылат, айталык. Анан кайсыл басымдуулуклар, кайсы урун өкүлдөрү басымдуу кылат. Ошол кайсыл илгерки өткөн ата бабалардын таасирлери бул жерде күчтүү. Ошолорду менен куралданса, анан кийин албетте ал кишинин ичи дагы, сырты дагы, сүйлөгөнү да, баскан турганы дагы төп келиш керек. Ошондо гана эл ага нанат. Эгерде депутатка талап керек болсо, колдоп берет. Президенттикке талап керек болсо, колдоп берет. Вот элди менимче азыр мындай түшүнүк бар, ошол чөнтөктөн чыккан байлыкка жараша шайланат деп. Жок, элди ойготсо болот. Кыргыз эли сөз баккан эл, сөзгө ынанган, муйган, сөздү дайыма кастарлаган эл. Ал эгерде ошо сөзү менен элди ойгото билсе, артынан ээрчите билсе, ал ошол киши кандидат максатына жетет. Жетекчи болуу ал максатына жетет. Мынакей көп адамдар бар эле. Көп адамдар айтат. Мына ой ушунчалык жибектей созулган, ушундай мөндүрлөтүп сүйлөгөн, ушунчалык бир мындай күн бүркөө болсо дагы күн ачыктай болуп сүйлөгөндөн кийин күн ачылып, элдин көңүлү ачылып кетчү эле деген адамдарды көп көрдүм да. Ушундай жетекчилерибиз бар, болгон. Бирок тилекке каршы бүгүн ошондой жазылган бир макаланы, очерктиби, же чыгарманы көрө элекмин. Даже эл оозунда азыр. Ой келди го, кетти го, билбейм деп. Ушундай бир биздин жетекчилерге айтылган кептер бар да. Телевизордон эми элдин баары эле жетекчилердин же депутаттар маңдайына барып жолугуша албайт да. Сүйлөп атканда эле абышка кемпирлер
ошол жерден эле баа бере баштайт. Кара жерге жаның жегир десе калп айтып атат. Кыргыз тилин ийне жибине чейин билип өтөсүнө чыгууга жарыкчылыкта бир келген адамдын өмүрү жетпейт. Антсе дагы ар бир жаратманын сөзгө карата өзгөчө мамилеси болсо керек. Жазуучу катары өзүмдүн сөздүгүм бар да. Мен чыгармаларды жазганымда, өзүмдүн аңгеме повесттеримди жазганда, мен дайыма ошо элдин, каарманымдын сүйлөгөн сөзү ошонун образы менен бап келишип туруш керек да. Ошондо гана элдер ишенет. Ошондо гана адамдар сенин чыгармаңа умтулушу мүмкүн. Сөз менен ой экөө урчундун эки көзүндөй болуп турса дейм да. Бизде мен түштүктүн сөздөрүн көп колдоном. Ал тургай менин алгачкы чыгармаларымды көбү бул түштүк диалектиксин көп колдонупсуң деп чыгарбай да коюшкан. Бирок ошол оңдоонго аргасыз болдум, бирок кийинки китебиме ошо өзүнүн түштүк диалектикси менен чыкты да. Бирок ал мен өзүм күчтөп эле түштүк диалектикси сөздөрдү колдонбойм. Бирок ошо кыябына келтирип, ошо сөз ошол жерде кызматын кандай өтөйт. Ошол жанагы Кымбатбек Укаев айткандай ар бир сөздү соорусунан сылап, ар бир сөздүн өзүнүн ордун таап, кыш кынагандай кылып ошондо курулган бир сепилдер ошо бийик болот да. Ошол баягы кышты жакшы кынасаң, ошончолук бийик кетет да. Ошол сыяктуу жана сөздөр менен иштегенде мен көп мына өзгөчө Түгөлбай Сыдыкбековдун, Төлөгөн Касымбековдун, Мурзакапаровдун, Кеңеш Юсуповдун мен көп окуган сөздөр, жакшы сөздөрдү мен акыры неме кылып коем. Өзүмө алам, маселен, ушуну колдоном дейм, чындыгында. Бирок аны өзүмдө эмес, ал ошо жагдайга жараша, окуяга жараша, каарманымдын ар кандай ситуацияларга жараша мен колдонушум мүмкүн да. Бирок ошол эле учурда эл арасында дайыма Мончодо болобу, көчөдө болобу, Сейил паркында болобу, мен улуу киши аксакалдар менен көп сүйлөшөм дагы, ошолордун мындай образдуу сөздөр болот да. Ал сенин бир сөзүңө алардын 100 сөзүн алмаштыргың келбейт да. Сен ошо бир сөзүнө 100 сөздү айырбаштайсың, бергиң келбейт да. Ошондой сөздөрдү койсоңуз, жанагы биринчи жанагы барсайып, түмөлө жанагы анардай болуп чатырап, ичинен жарылып турган сөздөр бар да. Ал бир эле сөздү койсоңуз, ошо 2-3 беттен окуясын айтып коет. Бирок кое билиш керек ошо. Кое билиш керек. Эгерде жазуучу сөзгө татымы жок болсо, анын чыгармасынын татымы болбойт. Ош биринчи жазуучу болом, журналист болом деген адамдар биринчи сөзгө устат болуш керек да. Зергерде иштеш керек. Мына сөздөр менен. Айтат, мен бүгүн тегирмен экенем, бат эле бер деп атат, жазып берип коюшум керек дейт. Бирок ал өзүн алдап коюп атат. Ал бер деген күндө да бербесин. Анткени ал өзүнүн аты коюлуп атат түбүндө. Ошон үчүн ал ошол сөздөрдү айталык. Маселен, эмне үчүн мына орустун улуу жазуучулары, Распутинди, Беловду алыңыз, же болбосо Купринди алыңыз, же болбосо Юрий Казаковду алыңыз. Алардын өзүнүн лексикондору бар. Алар ошолор менен жазып гана атак-даңкка жетишкен да. Мына бизде Мурзакапаров айталык, Кеңеш Юсупов, Төлөгөн Касымбеков, Түгөлбай Сыдыкбековдор, маселен. Касымал Жантөшүп да ошоңушкачы. Аябай сөзмөр киши болгон. Ошол кишилер эмнеси менен алар жөн эле учуш келип жаза берген эмес. Алар биринчи ошол өздөрүнүн кампасын даярдап алып, сөз менен өзүнүн сандыгын же болбосо жана жубанын анан кийин анан башташкан. Ал окуяларга келгенде себелеп, жакшынакай сөздөрдөн себелеп, анан дагы ары жылып, андан дагы себелеп, ошентип отурганда адамдардын жанагы адамдарга образдуулук сөздөн келген касиеттүүлүк жугат. Анан ал аркасынан ээрчитет да. Эгерде сенин мына айталык сүйлөп аткан кишинин эгерде тилин мындай бир жарыгы болбосо сөзүндө, ал эч ким укпайт. Адамдын ким экени ошо сөзүнөн билинет. Анткени сөз анын автобиографиясы, сөз анын турган турушу, анан карап, түз ийгиден түңүлбө дегендей, сөзү жакшы адам экен деп, ошонун сөзүн кайра мынаяңа бир мээр чөп жыттагандай болуп, ошо жакшы сөз уксаң көкүрөгүң толо түшөт дагы уккуң келип, анан канбай каласың кээде. Канбай калып ошо жакшы сөзгө
жанагы сөзүңүздү улап айтсаңыз деп ээрчип аласың да. Мына ошондой сөз айткан адамдар көп болсо, атаганат биздин кыргыз сөздөрү тим эле мынау көкүрөккө тагылган мончоктой болуп көркүнө чыгып турат эле дейм да. Ошон үчүн биринчи сөзүбүздү коюшубуз керек ордуна. Адамды сөзүнөн тааны деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Биздин алгач биринчи эгемендик жылдары жогорку кеңештин төрагасы, Кыргызстандын ажоосу эң сөздү мыкты билген балдарды өзүнө пресс катчы кылып алышты да. Мен билгенден эки мисал айткым келет да. Бири мына Шеримкулов, ошол кыргыздын бүгүнкү күндөгү эң чыган журналист Эсенбай Нурушевду өзүнө пресс катчы кылып алды. Экинчи Аскар Акаевич Акбар Рыскуловду өзүнө пресс катчы кылып алды. Анан бул эки кишинин сүйлөгөнүн эл бардык жыйындарда бири-бирине салыштырчу да. Ошондо ушунчалык керемет сөздөр сүйлөшчү да. Анткени алардын пресс катчылары өтө сөзмөр, сөздү менен сөз баккан, сөздүн бүтүндөй арсеналы менен куралданган балдар болгон да. Мына. Ошондо Шеримкулов сүйлөп бир десе, ошону гезиттен издеп таап окушу. Анткени мен билчүмүн, анткени аны Эсенбай Нурушев жазган. Ал бардык адабияттарды, ошо тематикага байланыштуу бардык фактыларды чогултуп туруп анан ал киши болгону эл алдында чыгып окуп берген. Ошондой эле сөздү Акбар Рыскуловчуга айткым келет да. Ошо эгемендик жылдары биздин эң мыкты мынабы улуттун мыкты бийлери, манаптары, чыгаандары жөнүндө 100 жылдыгын, 200 жылдыгын белгилөө башталды да. Ошо кездерде ошол ажоолубуз сүйлөйт, төрагабыз сүйлөйт. Ошондо ушунчалык жана пресс катчылардын жарышы, таанымашуусу байкалчу да. Буну эми биринчи жолу айтылып аткан чыгар мүмкүн. Бирок мен ошо пресс службада кезинде иштеп калган адам катары мен билем. Анткени ошол ажоого же төрагага эң мыкты сөздөрдү, мыкты чебер журналисттер өзүнүн жанагы сөздүн гүлү менен, сөздүн нуру менен жаза билген балдар чакырылган. Мен бүгүн андайды көрө албай жүрөм. Бүгүн мындай жок. Бүгүн сүйлөгөн сөз анча ошол кезде айталык Аскар Акаевич сүйлөгөн болсо, ошончалык окулчу да. Анан уккулуктуу болуп, адамдар отуруп алып, мен алакан чаап, улам баягы сөзү жанагындай кубатына келгенде толкундуу болуп, отурган адамдар ошонун рахат алып, маашырланышып, рахат алган адамдарды мен өз көзүм менен көргөм. Ошону мынакей сөз бакканыма бүгүнкү күндө да Эсенбай Нурушев, Акбар Рыскулов бүгүн адабиятыбыздын алдында баратышат. Публистикабыздын, журналистиканын алдында баратышат. Карабайсызбы? Бүгүн сөз баккан чеберлерди бийликке тартып, алардын акылы менен ошону айттырып, ошону жаздырса, алардын жанагындай чыгып кайрылуулары, сүйлөгөн сөздөр ошончолук таасирдүү болуп, элдин өзүндө эл сүйлөгөндөй болуп жаңырып турар эле. Бирок тилекке каршы андайды мен байкабай жүрөм. Көздөгөнүнө жеткенге адам эң оңой жолдорду издейт. Азыркы жаштар ошо чыгармаларды окубай, ошо биздин чоң кенчке казынага, сөз казынасына кылган жанагы терс мамиледен улам биз ушунчалык урканий дөөлөттөрдөн ажырап калышыбыз мүмкүн. Анткени унутуп калыш оңой эле. Интернетти ачып көрсөңүз, ошондо бир 100ге жетпеген сөз менен эле жазылып атат. Бүгүн ошол эле информацияны алып эле ошого канаттанып, ошого тоюнуп, топуктанып калдык да. Канаттуу сөздөр менен жазылган эмне деген керемет романдары окулбай калды. Сөз ойду жаратат. Эмне дейт? Сөз ойдун сандыгы дейт. Ой, сөз ойдун сандыгы. Ойдун сандыгын ача албай, анан кандай сөздөр менен унутса, кандай жазуучу болушубуз мүмкүн. Ошондуктан сөздү дайыма бетин сүртүп, алдын шыпырып, дайыма тазым кылып колдоно жүрсөк, биз сөздөн эч качан кедейленбейбиз. Сөздөн кедейленип калыш бул өзүбүздөн эле. Адамдын сөз байлыгы жан дүйнөсүнүн байлыгы. Дили биз, жакырдан